Жети нерсенин себебинен бактылуулук келет экен. Куран окуу, 5 убак намаз, Аллахка шүгүр кылуу, күнөөлөргө Аллахтан кечирим суроо, ата-эне жана туугандарга жакшы мамиле кылуу, эрте менен Ясин сүрөсүн, кечинде Бакыя сүрөсүн окуу жана жакырларга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берүү. Кылынган ошого нормально экен дейт. Момдайда киетти. Момда жакшы? Момда калаттанда алдым. Ал өрсө болобу? Мындай экиден. Жагы ысык да. Момдайлар да бар. Кайрымдуу бул коомдук кайрымдуулук фонду өз ишин баштагандан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү максатында иш жүргүзүп келет. Буга чейин алар муктаждарга үй куруп жардам берип келишсе, бүгүнкү күндө алар калктын кийим-кечеге муктаж болгон инсандарга дүкөн ачып, жакшы жүрөлгөнү башташып отурат. Бул дүкөндүн ачылышынын себеби ошол биздин мекенибизде көзүнөн жашы тамган балдарынын багы жетише албаган жашоодо жашап аткандыктан баягы секонд хендтер бар, башка магазин дүкөнчөлөр бар. Бирок анын ичинде сатып баягы жашоо менен алып туруп аткан учурда баягы алууга мүмкүнчүлүгү жок энелерибиз да бар да. Анан ошол себептен ошол энелерибизге ушул бир кичине болсо да жылмайуу болсун, кичине болсо да бир жеңилин жерден оорун колдон алуунун бир себебинен болуп, мына ушуну ачууну туура көрдүк, Кудай буйрса. Бул жерде ошондой муктаждыкта энелерибиздин ыраазычылыгынын аркасында Аллахтын ыраазылыгын табуу максатында. Максатыбыз ушул. Бул дүкөндөн кийим-кече, бут кийим, балдар үчүн оюнчук, мектеп сумкаларынан бекер эле алууга болот. Биз аталган дүкөнгө келген учурда дүкөнгө кийим алуу үчүн энелер келип калган экен. Жалал Абадта, Сым-Городокто, Достукта турабыз. Колуңузда кызыңызбы, неберең? Неберем, кызымдын кызы. Анан ошо неберем 1,5 жаш, 2 жаш болгондо баспай калды, анан атасы билип күйөө ала башка турмуш куруп кетти. Азыр кызым жаңгыз. Ошо кызым жаңгыз бойлугуна карап, баласын мен багам, ал иштейт. Болбосо муну карап эле отуруш керек кал. Ана кантип жашашат. Эми ошол кайрымдуулук фондун уюштурган балдарга, элге, кыргыз элине, булар жетектеп алып бараткан азамат, кубаларга миң мерте ыраазымын. Аллага шүгүр. Эл деп ошо бул деле ошо эл катары эле жаралган балдар, ошонун арасынан дагы эл деп чыккан балдар экен. Булардын үй бүлөсүнө, өздөрүнө ден соолук, үй бүлөсүнө бакыт каалай калайм. Канчалык бизге окшогон бейбечараларга жардам биз ошолорго Алла таалам ошончолук жакшы күндөрүн насип кылсын. Аталган дүкөн туурасында маалымат сурап, муктаж болгондор качан келип, керектүү кийим алса болот деген сурообузга. Муктаждыгы бар. Биринчи топтогу майып энелер, же болбосо майып балдары бар. Ошондой энелерибиз, ошолор кайрылса болот да, ошолор келип, ушул жерге келип, бекер кирип, каалаган кийимисин бекер алып кете берсе болот. Азыркы учурда шартыбызга жараша иш алып барып атабыз. Азыр бизде фонд ачкандан кийин көптөгөн адамдарды жумуш менен камсыздоодо, айлык менен да камсыздоо келип чыгат. Ошон үчүн шартыбызга байланыштуу бир жумада 2 күндү иштетүүнү туура көрүп атабыз. 1-5 күндөрү, жума күнү. Ошо эртең мененки саат 9-дан кечки 5-ке чейин ушул жерде эшигибиз кенен ачык, келип кийинип кетип турса болот. Тамчыдан көл куралат демекчи, көмөк көрсөтүп жардам берүүчүлөр болсо, байланышсаңыздар болот. Дүкөн Акөргө конушуу тараптагы Гагарин жана Тимур Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Бул балам болот, эгиздин түгөйү, кичинекей балдарым болот. Группный задержка, психомоторное развитие, общий айтканда ДСП. Кийим-кече алдык, өзүмө кийим алдым, Аллага шүгүр, силерге рахмат. Biz bugün gelip ballarıma giyim aldım. Benim 2 балам тең инвалид. Бірөөсү 8 жашта ДЦП, тяжелый форма, көзү дагы көрбөйт, сүйлөбөйт, баса албайт, аябай тяжелый формада. Экинчи балам бул 5 жашта ДЦП легкий форма, энцефалопатия диагнозу, судорожный синдром. Бул фонддун жетекчиси Баймат. Менин атым Жумагүл, фамилиям Кутубаева, 5 баланын энесимин. Ушул кайрымдуулук фонд магазини ачылыптыр. Ушул балдарымдын ооруганына байланыштуу фонддон бекер кийим алып беришип аткан экен. Ошону угуп келдим, документтеримди өзүмдүн карап жаткан ооруган балдарымдын балдарын ээрчитип келдим. Мына рахмат ушуларга бергендерге. Мына неберелеримди кийинтип кийимдүү кылып жатамын. Ушул кайрымдуулук фондуна жөнөткөн кореялыктарга, россиялыктарга,
негиз эле ушул фондко кайрымдуулук фондуна жөнөткөн адамдардын бардыгына өзүмдүн ыраазычылыгымды айтамын. Эң негизгиси ушул фондду ачкан Азамат Байматовго өзүмдүн энелик ыраазычылыгымды билдиремин. Рахмат балам. Ушундай балдар элде журтта көп болсун. Бизге окшогон ыйлагандарга, жардам кылгандарга аябай ыраазычылыгымды билдиремин. Рахмат. Ден соолук каалайм, тынчтык каалайм. Анан ушу мына документтер боюнча келдим. 2 балам укпайт. Анын да бала чакасы бар. Bir balam boğur boyunca 18 yaşından beri oğurup kıynalat. Mına oşoğunun ballarını yetiştirip gelip kiyimdi kılıp alıp çıkıp ketip atam. Rahmat, razıçılığımdı bildireyim. Bizde kimleri koldoyt, bizde birinci Allah'tan koldosunun arkasında bizim mekenimizde, elimizin arasında kayrımdуу mekendeşlerimiz var. Misal aytsak Kazakistan'dan işlеген mekenden alыс bolsa dagы мекенimде мына бүгүнкү күндө ошол жакта жанагы кийим саткан мекендештерибиз бар. Алар кийимден алып келип берип турушат. Жаңы кийимдерден. Кореядан келет кийимдер. Аяктан баягы жакшы эмедеги кийимдер келет. Кадимки секонд-хендте келген кийимдер келет. Şu Россиядан келип атат. Ошодан мына биздин эле өзүбүздүн Дордой базарында иштеген эжелерибиз бар. Байкелерибиз бар. Ош базарында иштегендер бар. Ошолор өздөрү билип эле алып келип ушул жерге берип турушат. Анан аяктан келген нерсени ушинтип мынакей. Кичине болсо дагы элибиз үчүн жылмаюу тартуулоонун бир жолдор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, NTV телеканалынан эмне үчүн программасынан сиздер түз эфирде ушак айтуу, кыйбат кылуу боюнча көрүп жатасыздар. Азыркы сюжетте коногума кайрылайын. Азыркы сюжетте биз тарткан учурда ушул 2 эне келген экен, бир баласы аябай ооруп, кусуп, дене табыда көтөрүп аткан учур экен. Жана ушул жерден кийим алганда көздөрүндөгү кубанычты айта көрбөңүз. Бирөөсү ооруканага жатыш керек экен, ушул бут кийим менен халат ала албай көзүн чачырып атты эле дейт. Ошолордун баарын алып кетти. Анан деги эле дагы бир суроо жаралат да, эмне үчүн деген. Мен эмне үчүн муктаж болгондорго жардам берем? Себеби мен Аллахтын ыраазычылыгына ээ болгум келет. Кимдир бирөө эмне үчүн муктаждарга жардам бергиси келбейт? Сиздин оюңуз кандай? Деги эле жакшылык кылуу менен биз кайсы бир өзүбүзгө жакшы нерселерге утушка ээ боло алабызбы? Албетте, кайрымдуулук жөнүндө маселе боло турган болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан афзалул амал, амалдардын эң абзели кайсы деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан амалдардын эң абзели кайсы деген кезде, пайгамбар негедир орозо, зекет же болбосо намаз жөнүндө сүйлөбөстөн, амалдардын Аллага эң сүйүктүү, эң жакшысы бир мусулман, бир тууганга кубаныч тартуулоо дейт. Ошол эле кезде Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде "Лан таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббун" өзүңөр эң жакшы көргөн, өзүңөр сүйгөн нерсени Аллах разылыгы үчүн, Аллах жолунда кайрымдуулук кылмайынча Аллах Тааладан силерге да бир жакшылык келбейт дейт. Бүгүнкү күндө кээде албетте баягы дүйнө деген сөз араб тилинде дани өтө төмөндөй нерсе. Адам баласына Аллах Таала бир хадиси кудсиде, хадиси кудси мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан "Якул ибн адам мали мали" адам баласы малым дейт экен, дүнием дейт экен биз. Баягы дүнүйөгө келген кезде наристелерди көрсөк, бардыгы колун жумуп келишет. Бул деген сөз кээде ушул дүнүйөдөгү бардык нерсени алып кетем дегендей. Бирок жан чыккан кезде бардыгы алаканча жайып кетишет, бул дүнүйөдөн эч нерсе алып кетпедим деп. Ошондон жана хадисте Аллах Таала айтат: "Якул ибн адам мали мали" адам баласы малым дейт. "Я ибн адам лейса малик илля ма акал фа афнайт" Аллах Таала "Я адам баласы сенин балың жеп ал кылганың сеники" дейт. "Ау лабиста фа аблайт" же кийип жыртканың сеники. "Ау тасаддакта фа абкайт" же кайрымдуулук кылып калтырганың сеники дейт. Бул жанагы бир туугандарыбыз Азамат жана анын айланасында аты аталбаган көптөгөн жигиттер, буларга жардам берип жаткан жигиттер, бул жанагы
көз жаш агып жаткан энеден мурда, же жанагындай оорукчан баланы багып жаткан ападан мурда небересин багып жаткан аларга эмес, Аллах жолунда берип жатат. ооба. Бир жетим жесирдин колу эмес, пайгамбардын жана Айша энебизди дайым кайрымдуулук кылган кезде, ошол кезде динар, дирхам, алтын, күмүштөн болгон тыйындарын миск атырга салып койчу экен. Бир канча күндөрдөн кийин ошо жыпар жыттанган мискти динар, дирхамды башкаларга таркаткан үчүн Айша энебизди жыпар жыттуу эне дечү экен. Эмнеге андай кыласыз десе, мен бул тыйын тыпырымды жетимдин колуна эмес, Аллах үчүн берип жатам. Кудай Таала берген үчүн ал эң жыпар жыттуу болуш үчүн деп. Ооба, кээде чөнтөгүбүздүн бир кычыгында калган 10 сомду, 5 сомду же болбосо 1 сомдукту жанагындай чыгарыш оңой эле. Бирок берүүдөн мурда ойлойлучу, бул ким үчүн берип атабыз? Ошо Казакстанда болсун, Кореяда болсун, кайсы жерде болбосун, ошо берип жаткан биздин бир туугандарыбыз ал. Бул жерде жана оорукчан балдарга эмес, Аллах үчүн берип жаткан. Ошондон Аллах жолунда берген нерсе эң жакшына кандай тандап, Кудай үчүн берген нерсе. Биз берген нерсе, Аллах Таала берген нерсени Аллах Таала эсе кылып берет. Кур'ан-ы Каримде Аллахтан мен жа бил хасана фалаху ашру амсалига. Ким бир жакшылык кылса, ага 10 эсе кылып кайтарам дейт Аллах. Башка бир аятта Бакара сүрөсүндө масалул лазина юнфикуна амвалахум. Малдарын Аллах жолунда нафака кайрымдуулук кылгандар ушул нерсеге окшойт. Камасали хаббатин амбатат саб'a санабил, жерден 7 баш чыгарган дан сыяктуу. Ар 7 жашта камасал хаббат амбатат саб'a сан фи кулли сумбулат ми'ату хабба, ар бир башта 700дөн 700 дан. Кээде Кудай жолунда бир данды Аллах жолунда разы болуп берген кезде бир данды биз жерге отурсак, эге турган болсок, ал 7 баш чыгарып, 7 башта 100дөн 700 будай берген сыяктуу. Аллах юдаифу лиман яша, Аллах каалаганга андан да эсе кылып берет дейт. Ошол эле кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде эки периште дайым бендеге келип эрте менен дуа кылат. Аллахумма ати ли мунфикин халафа. Аллахым бергенге берекесин бер деп. Ва ати ли мумсикин талафа, бербестен сараң болуп кармаганга бир кыйынчылык берген дейт. Ошондон мал мүлктү Аллах Таала колубузга берсин. Колдо болгон байлыкты Аллах разы болгон жолго, мекен үчүн, эл үчүн, келечек муун үчүн, муктаждыктарга бериш үчүн оңой нерсе. Бирок имандын орду болгон, жүрөккө кирип алган акчаны чыгарыш өтө кыйын болот. Ошондон Аллах Табарак ва Таала бизге байлык берсин, байлыкты да колубузга берсин. Кур'ан-ы Каримде кээде динди түшүнгөн инсандар орозодо машалла жакшы орозо кармашы мүмкүн, жакшы ибадат кылуусу мүмкүн, тахажжуд кылуусу мүмкүн, бирок зекет маселесиндечи, же кайрымдуулук маселесиндечи кээде динди түшүнгөн инсандар динге келген кезде баягы жумушун таштап коюп, кайрымдуулук кылбастан эме болуп калгандар бар. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала кайсы акимис сала намаз оку десе, намаздын артында вати зака зекетиңерди бергиле деп келет.